Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан кезектеги дагы бир өспүрүм жанын кыйган окуя катталды. Бул ирет Борбор шаардагы жумушчулар шаарчасы аймагынан катталды. 11-класстын окуучусу ата-энесинин ажырашуусун билген соң өзүнүн жанына кол салган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, жанын кыйган окуучунун ата-энеси ушул жумада ажырашып кеткен. Өспүрүм болсо сарайда асынып алган. Күч органдары билдиргендей, акыркы учурларда өмүрүнө кол салган өспүрүмдөрдүн саны артып жатыптыр. Буга чейин Ысык-Көл жана Чүй областарында жанын кыйгандардын саны көп болуп келген болсо, акыркы жылдарда Ош облусунда бул көрсөткүч өсүп жатыптыр. Өз жанын кыйганга барган өспүрүмдөр жана анын өсүү себептери тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов айтып берет. Исмат, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кыргызстанда жаш балдардын өз жанын кыйган көрүнүшү буга чейин да катталып келген, бирок соңку окуя кыргыз коомчулугунун үрөйүн учурган көрүнүш болуп калды. Мындай ишке барышына расмийлер эмне дешет? Ооба, туура айтасыз. Расмийлердин пикири боюнча ошол жаштардын, айрыкча жаш өспүрүмдөрдүн жанын кыюусуна себеп бул көбүнчө үй бүлөдөгү мамилелер болуп эсептелет экен. Биринчи факторуна карай турган болсок, ошол үй бүлөдөгү зомбулук, ар кандай жана кордоо, ушундай туура эмес мамилелердин айынан дагы ошол жаш өспүрүмдөр өз өмүрүнө кол салуусу мүмкүн деп айтып атышат. Ал эми экинчи фактор болсо, бул ата-энелердин ортосундагы мамилелер экен. Бул ата-эненин ортосундагы жанагындай келишпестиктер, бир нерсени талашып тартышуу же болбосо үй бүлөдөгү жана жаңжалдардын айынан дагы ошол жаш өспүрүмдөр өзүнө өзү кол салат экен. Себеп деген алардын кабыл алуусу, сезимталдыгы күчтүү болгондуктан эки жактын пикиринин ортосунда алар өз жанын кыюуга барат экен. Ал эми үчүнчү себеп болсо, бул ошол үй бүлөдөгү ажырашуулар. Үй бүлөдөгү ажырашууларда бала атасында же болбосо энесинде калып, ошол эки жактын оор жүгүн көтөрө албай, ортодо ошол жанын кыюуга барат экен да. Ал эми үчүнчүсү болсо, үй бүлөдөгү мамиле жана катуу кармаган авторитаризм, аталардын же болбосо энелердин ушу балдарды тарбиялоодо аябай катуу тарбияга алгандыгы дагы ошол балдардын психологиясына таасир этип, ошонун айынан ошол өмүрүнө кол салууга барат экен. Андан кийинки фактор болсо, ошол жанагы бала багып алуу. Башка үй бүлөнүн башка бирөөнүн баласын багып алып, аны тарбиялап өстүрүүдө дагы, ошол баланы тарбиялоодо ошол башка жактан келген бала өзүн башкача кабыл алып, же болбосо башкача бир сезимдерге кабылгандыктан дагы ушундай кырдаалдарга, ушундай жанагы абалдарга барышы мүмкүн экен. Акыркы маалыматтарга таяна турган болсок, Кыргызстанда акыркы 10 жылдын ичинде улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Ысык-Көл жана Чүй областарында ушул өспүрүмдөрдүн өзүнүн өмүрүнө кол салгандыгы көп болуп аткан болсо, акыркы мезгилдерде Ош областында бул көрсөткүч аябай өскөндүгү белгиленип атыптыр. Себеп дегенде азыр ошол маалыматтарды карай турган болсок, 2017-жылы, мына ушул эле жылы 5 киши өзүнүн өмүрүн кыйыптыр. Ал эми 41 киши болсо, ошол өз өмүрүн кыйганга аракет жасаганы катталыптыр. Андан тышкары ошол өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков дагы кошумчалап кетти. Акыркы 7 айдын ичинде ошол өз жанын кыйганга барган 64 киши жаш өспүрүмдүн, бул өспүрүмдү эсепке алганда, ошонун жалпы эсеби 95% ушул мектеп окуучуларына туура келет экен. Исмат, ал эми психолог адистердин жообу кандай болууда? Көз караштары кандай болот? Психологдордун пикиринде булар психологдор айтып атышат, жаш балдар бир нерсени, бир окуяны же болбосо бир маалыматты алардын аң сезимине түздөн түз жетет деп айтып атышат. Себеп дегенде бир жаман окуя болду, ал жаш өспүрүм өзүнө туура кабыл алып алат экен. Андыктан балдарга болгон мамиледе, балдардын башка кайсы чөйрөдө жүрбөсүн, эмне иш аткарып атпасын, ошонун баарын жанагы ата-эне болобу же болбосо жана бала бакчадагы адистер болобу, ошол баланын аң сезимине, жан дүйнөсүнө киргенге аракет кылыш керек экен. Себеп дегенде сезимталдыгы күчтүү жаш балдар, алар эртеңки күнүн, анын келечегин же болбосо кийинки жашоосун ойлоно албагандыктан аларга мындай
түшүнүгү азырынча жетпегендиктен ушундай кыска ойлорго барып коюшу мүмкүн экен да. Ошон үчүн жаш өспүрүмдөргө көбүнчө ата энелер андан тышкары ошол мектептерде ошол мугалимдердин тыгыз иш алып барып, алардын ички көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылыш керек экен. Жанагы психологдордун айтымында бала ошундай бир жаман сезимтал абалга кабылганда алар түнт болуп башташат экен. Бирөөлөр менен сүйлөбөй же болбосо пикирин ачык айтпай, жалгыз жүрүп ушундай учурлар катталганда сөзсүз түрдө ошол ата энелер ушундай учурларды байкап аяр мамиле жасаганга аракет кылуусу керек экен. Исмат, ошол адистер өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн маселесин кантип чечүүнү сунушташат? Адистердин сунуштаган сунуш боюнча бизде Кыргызстанда мыйзам жагынан дагы бир топ иш-чараларды кабыл алабыз деп аракеттенип келишкен. Жанагындай мыйзам жол менен ата энелердин же болбосо тарбиячылардын, дарыгерлердин укуктарын чектейбиз, алардын жоопкерчилигин арттырышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп келишкен. Бирок алардын жыйынтыгы бүгүнкү күндө толук билинбей эле. Себеп дегенде мына бүгүнкү күнгө эле окуя ошол жанагы жыйынтыктын жоктугунан кабар берип турат да. Ошон үчүн бул жерде биздин азыр Кыргызстанда бир так жолго сала турган же болбосо бул маселени чече турган ыкмалар же сунуштар же мыйзамдар толугу менен кабыл алынып ишке кирген эмес экен да. Рахмат, Исмат Ибрагимов жаш өспүрүмдөрдүн өз өмүрлөрүнө кол салышынын себептери тууралуу айтып берди.